Урматтуу Исхак Абсаматовдун жогоруда айткан сөзүнө жооп бербесем болбойт. Себеби бул жогоруда сүйлөгөн сөзүндө биздин партияны жана фракцияны жана коалицияны кайса түзүш керек деп атат. Ошон үчүн мен сиздерге бүгүнкү күндөгү СДПКнын фракциясынын жогорку кеңештеги позициясы жөнүндө айтып коеюн, урматтуу Исхак Абсаматович. Биринчиден, жогорудагы Республика Ата Журт партиясы коалицияга кошулганы жөнүндө мыйзам каршы эмес. Же мыйзамга карама-каршы келген жок. Ал жерде кошулууга болбойт деген жазуу боло турган болсо, анда кошулбаса болмок. Ошон үчүн кошулушу мыйзамдуу, коалиция көпчүлүк бүгүн бар, коалиция көпчүлүк иштеп атат. Ал эми коалициянын ар бир фракциясы, көпчүлүк коалицияга кирген фракциянын жетекчилери өздөрү фракцияда чечет, коалицияда болобу же болбойбу. Бул бир. Экинчиден, туура бүгүн СДПК деги эле партиясынын ичиндеги окуяларды барыңыздар көрүп атасыздар. Бүгүн партия фактически, де-факто и де-юре экиге бөлүндү деп айтсак болот. Бул мурунку экс-президентти колдогондор жана бүгүнкү курсту, бүгүнкү мамлекетте болуп аткан иш-чараларды жана бүгүнкү бийликти колдогон биздин партиялаштар. Ошон үчүн бул жерде фракция менен же ошол партиянын бир бөлүкчөсү оппозиция боло турган болсо, бул жерде мыйзам дагы жол берет. Фракция чечтик, коалицияда калабыз, коалиция көпчүлүктө болобуз, ошо ойдон мындан ары иштейбиз. Ал эми каалаган фракциялар кирсе болот, каалаган чыкса болот, вернее, а кире турган жөнүндө мына бүгүнкү күндө конституциялык толук укугуңар бар. Конституцияга ылайык оппозицияга берилген комитеттер бар. Бул жерде менимче оппозициябы, позициябы биз баарыбыз тең ынтымакта. Жанагындай жогорудагы башаламандыкка, инкылапка мунун баарын баштан өткөрдүк. Жол бербей, биз өзүбүздүн вазифабызды аткарышыбыз керек. Бүгүнкү күндө биз жалпы бир палатабыз, бир жогорку кеңешпиз. Биз баарыбыз тең бир бийлик бутакты бүгүн бул жерде эл өкүлү катары представлять этип атабыз. Ошон үчүн урматтуу коллегаларым, итак, мындайча айтканда бүгүнкү күндө көп маселелер бар. Ошон үчүн биз өзүбүз ынтымактуу иштесек, мен ынтымакка барыңыздар чыгып кетет элем. Урматтуу Исхак Абсаматович, сизди баш кылып, чоң рахмат.